Мен неге күйіп айттым, урматтуу туугандар? Бул водозабордун үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб. Бирок 92-жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай, ошол 3 кубту 23 кубка чоңойткон. 2016-жылы. Мен ошо жөнүндө айтканмын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу. Анан мени критика кылса, жамандаса мен эч капа болбоймун. Мен чындык үчүн айтып коеюн ошон туугандар. Айтпайын дедим эле. Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин азыр ошо жерде, мен жооп берем барына. Кече Аксайлык апалар айтты. Эң туура айттым деди. Бул жерде эч кандай провокация жок. Өзүңүздөн уктук жоопту. Рахмат. Ачык айткан жакшы. Анан экинчи дагы айтып коеюн, головной эч качан берилбейт аларга. Туура. Эч качан берилбейт. Үйлөрдү куруш боюнча биз 200 миллион сом акча ажыраттык. Мен кече келатып кол коюп келдим. Ondan sırtkarı bul mektep, больница, başka nerselerde kurganга 500 milyon som akça ajrattık. Mına mektep, pagran zastava, ушундай мектептер бар, детсаттар бар, жаңы мектептер бар дагы. Bir милицияхананын bir пому бар, ошолорду курганга. Ondan sırtkары аз ичкериде айттым, айтып коеюн. Кулумду максат арка жолун, мына чыгып түшкөн жолду 10 километрди толук асфальттап беребиз бу. Маргунга жаңы мектеп куруп беребиз. Кулундудан түшкөн жол бар, Кулунду максат арка деген жол. Ошол жерде 10 километр асфальт болот. Ошо качканга. Кудай кааласа. Ondan сырткары Кулундуга жаңы бала бакча куруп беребиз. Максат айына күйүп кеткен мектепти толук оңдойбуз, Борбордук деген айылга жаңы мектеп курулат. Ушул мектеп, больница, ошолордун бардыгын жаңы куруп бүткөрөбүз, Кудай кааласа. Ondan сырткары Ылдыйкы зонада күйгөн үйлөрдүн бардыгын куруп бүткөрөбүз. Мамлекет толук акча ажыраттык азыр буга. Эл аралык донорлор, башкалар баасын бергенче биз өзүбүз курабыз азыр. Паспорт боюнча жоголгон, күйүп кеткен, айдоочулук күбөлүк, жөн күбөлүк, ЗАГС, башка кагаздардын бардыгын бекер ушул жерге наместеп бүткөрөбүз. Үйдүн документтеринде бар. Баткен облусу боюнча өзгөчө статус берүү боюнча. Биз азыр ушул өкмөттүн токтому менен жаңы мыйзам долбоорду бүгүн жогорку кеңешке кирди. Bir ay баягы сайтта асылып туруш керек экен, бүт коомдук талкуу деп. Ошону февралда баштадык эле, талкуу болуп, баары болуп бүтүп, мына кече мен суббота кол койдум, бүгүн жогорку кеңешке кирди. Куду сиз айткан салыктар боюнча, мына азыр Сезбишкекте көрө келдик да. Негизи ушул элге жумуш берүү, ушул жерлерде майда кичи ишканаларды өнүктүрүп, баягы кыз келиндер, эже, ага инилер баары бир аз болсо да айлык алып, ушул жерде бир жашоо көтөрүлүш керек да. Мына урматтуу президентибиздин дагы негизги максаты ушу карапайым элдин жашоосун көтөрөлүк деп атат. Тамак аш азыр Кудайга шүгүр жетиштүү болуп калдыбы? Жетиштүү. Азыр эми экинчи күчтү биз ушу курулуш тармагына жумшайлык. Тамак аш азыр мына эл аралык донорлордон да келе баштайт. Андан эч кам санабаңыздар. Кийим кече, төшөк, баардык ушу одеял, мебель, себелдин баары азыр даярдалып атат. Негизгиси биз азыр ушул үйлөрдү, мектептерди тез арада ушул немегече куруп бүткөрүшүбүз керек. Өзүбүздүн туугандарды ушул жерге бир туугандай кылып, үйлөргө киргизип каралашып атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Азыр мына гуманитардык жардамдардын баардыгын чечтик. Жолдо дагы келатат, кече келди. Тамак аштан проблема болбойт. Ушул колунда жокторго дагы жардам берели, бияктагыларга дагы. Талкаланган бардык ошол жерде бардык көйгөйүн уктук. Ошол жака да мектеп. Үйлөр качан, кайсы убакта бүтүрүлүп берилет. Андан кийин биздин ар бирибизде Бер жашаймын. Кудайга шүкүр, элибиз бар экен. Кыргызстандык бардык мына ЗАГС, башка кагаздардын бардыгын бекер ушул жерге наместеп бүткөрдү. Кече дагы мен жолдо келатып карасам, бир азыр мына суу жөнүндө айттым, мен айтып коеюн. ушундай болуп кетти да. Анан азыр сиз айтып атасыз, рахмат. Бардыгын кылып беребиз, бардыгын. Курулуштардын материалын жөнөтөбүз, проекттер даяр, архитекторлордун эсебин чыгарып. Жакшы күндөр алдыда. Биздин балдардын келечеги бар. Мектептер болот. Эми азыр мына молодец. Assalamualaikum. Денсаулыкты карап. Дары-дармек тамак ашакчы болуп атат. Баары жакшы. Ушу бул жигиттер баягы бир үйү күйгөн да, акесиники. Машина через рикошет тийген да, машина баллону катып
Үйлерді салып бар. Еш неме болмаңыз. Үйлердің барын салабыз. 29 күн жардамы бар болды жүрөбүз. Борса машинаны бизди окутуп. Қолды меткен ғой, Башка тиги кабашасында сотрясениесі бар, врачтар көріп назначение алып отыр. Стационар врачтарға, средний медперсонал, младший медперсонал. Ошол жактарда бүт жолдорду баарын оңдойбуз Кудай буйрса. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, эмне кемчиликтер? Келиңиздер. Кандай сабалар? Келиңиздер. Ошон үчүн биздин максат мына президентибиздин тапшырмасы менен болгон объекттердин баарын бүткөрөбүз. Бул жерде жашаган элдин баардыгы өзү баатыр өзү. Биз баардыгын өзү баатыр деген наам беришибиз керек. Чоң бир береке келет Кудай кааласа. Ушул аксакалдардын дуасы менен. Бирок бүгүнкү күндөн баштап ушу биз негизги максат курулушту баштасак. Ушул жерде мына көпчүлүк эл ошол жакта Маргунда да бир 7000дей адамды ушул жерде максат арка деген 10 километр жолду асфальттайбыз. Пограничный зоналарга бүт статус берилгенде да. Бизге хотя бы ана токчак Жаңы мыйзам долбоорду бүгүн жогорку кеңешке кирди. Мына комиссия иштеп атат. Ошо комиссияда чечилген жерлердин баардыгын ошо жакта мына 10 миңден ашык мына туугандар өзүбүздүн эле бир боордошторду ушул жерде алып келип канча күндөн бери карап атасыздар. Ошого биз таазим кылабыз. Рахмат айтабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Азыр саадада дагы ошол мамлекеттин бүтүндүгүн сактап, аскер менен бирдей кызмат кылып атат. Ушу биздин бул нерсенин аркасында бир жакшылык бар деп билели. Bir günde беребиз, bir жылда беребиз, аны Кудай өзү билет. Биз аны Кудайга коебуз. Ушул салык боюнча жеңилдиктер, инвесторлор ушул жака келсе, салык жеңилдесе, жерде жазылган. Мен дайым ушул аятка амал кылам да. Элдин башына түшкөн бир сыноо деп билсек да болот. Ошон үчүн урматтуу абалар, эже карындаш, апалар, туугандар, мындай шарт түзөлү деген азыр максат болуп атат да. Ушул айыл чарбага Bir 15'ten 70'e çeyin her bir uyda барып батырып карап. Daha esingizge saklap. Üçüncü bize su en толук. Мына ушул акыбалда Азыр Лейлек Батке бүт кыдырып келатабыз. 200 миллион акча Юкурганга ажыраттык. Проекттери даяр. Ушу бардыңыздарга современный жана андай буюрсаңыз. рахмат. Кандай кылабыз? Сиздерге мына кыргызым өтө оор экен. Рахмат. Ооба. Бул бек аса эмес эмес. Чоң башыңыздарды кечине кылып кайрылдыңыздар. Рахмат сиздерге. Бул жерге өзүңүздүн келгениңиз биз үчүн аябай бир дух болду да. Рахмат сизге. Жакшы, өзүңөр кандай жакшы. Салам алейкум. Кандай сабак, жакшысызбы? Кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн кызмат кылгыла. Мана ок атылган биз ушул жерде элдер мана чек ара чогулткан турат.